Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан силер менен жолугушканыма абдан кубанычтамын. Сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалы. Балдар, көңүлүбүз көтөрүлдүбү? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Балдар, сүрөттөн силер эмнени көрүп турасыңар? Туура, адамдын организмин көрдүңөр. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз адамдын организми. Адам жаныбарлардан акылы, эмгектенгени, сүйлөшө алгандыгы менен айырмаланат. Бардык жандуулар сыяктуу эле адамдардын жашоосуна тамак-аш, аба, суу керек. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда татаал. Ар бир органдын өз милдеттери бар. Өпкө дем алуу органы. Өпкөнүн жардамы менен биз дем алабыз. Ашказан, боор жана ичеги карын тамакты сиңимдүү затка айлантат. Бул заттар кан аркылуу бардык органдарга тарайт. Жүрөк кандын организминде айланышына жардам берет. Бөйрөк өтө маанилүү ишти аткарат. Кан бөйрөк аркылуу өтүп, зыяндуу заттардан тазаланат. Бардык органдардын ишин мээ башкарат. Мээ бүт организмдин команда берүүчү пункту. Мээ кубаттуу компьютерге окшош ар түрдүү сигналдарды, үндөрдү, жыттарды, сүрөттөрдү кабыл алат. Аларды тааныйт. Заматта бардык органдарга команда берет. Мээнин сигналдары нервтер аркылуу берилет. Адамдын денесинин түзүлүшү адамдын анатомиясы деген илим изилдейт. Бардык органдардын милдеттерин адамдын физиологиясы изилдейт. Ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим гигиена деп аталат. Балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болдуго деп ойлойм. Келгиле анда тереңирээк дагы түшүнүп алалы. Мээ бүт организмди башкарат. Жүрөк кандын организмде айланышына жардам берет. Өпкө дем алуу органы. Анатомия адамдын денесинин түзүлүшү, физиология бардык органдардын иштөө функцияларын жөнгө салат. Гигиена ден соолукту сактоо жана чыңдоо. Анда эмесе үйгө тапшырма. Адамдын организми дегенге кластер толтурабыз. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла.